Gelesiz mındaydı. Kıqta alıp gelip yenin 1 metr biyiktigin hazır gün ısıp kaldı. 30 santimetr kılıp öyle jatkızıp uzun kılıp. Anam mına uşul nemede burukluk sözcan bolup mınday karıştı. Bu sözcan, burukluk sözcan. Mına alıp durup öyle bu ayakta baş yağından salıp koyuyorsunuz. Baş yağından salganınızda bunlar için bir 10 metre jasap koysanız bir tonna kıқты 10 metrege jayıp ушул жерге саласыз. Бул жерге мына уйдун кыгы болсо, койдун кыгы болсо, ошонун баш жагына bir 100 килограмм жылкынын кыгын салыш керек. Жылкынын кыгы жумшаккандан кийин ичинде мына сөлжанга керектүү бардык азыктар бардыгы үчүн ошол жерде инкубация дейт, баягы ошол жерде өсүп туруп, анан кийин мынау жай эме менен калыпта могу калган субстратка өзү өтүп, көнүп, жеп, анан ушул бул жактан баштаса, тиякта жеп кете берет өзү. Анан убакытта болот. 1 тонна кыкты 10 килограмм сөлжан 6 айда уже переработка кылып бүтөт. Полностью переработка кылып бүтүп, бизге 600 килограмм биогумус берет. Анан сырткары өзү 10 эсеге өсөт. Болбоду деген. 100 килограмм болот өзү сөлжан. Мына ушул субстратты жедирип бүткөнүңүздөн кийин уже сиз уже зимовкага киргизесиз да буну. Кышка киргизгенде кадимкидей эле ошол сыртта жасап койсо болот экен. Биз дайыма сарайда кылгыла деп элди үйрөтөбүз, бирок бардыгында сарай жок экен да, уже сарай жоктугуна байланыштуу мына сыртта дагы жасоонун механизмдерин, анан кийин ошону жылуулаштын баягы технологиясын үйрөнүп атабыз азыр. Мына азыр мына саман деген бар. Саман. Эшке 50 сантиметр кылып газып туруп, энин 4 метр же 5 метр кылып, узунасын болсо жасаш керек. Эң эле аз дегенде 20 метр. Казып туруп, астына ошол саман пресстен таштап туруп, тегиз кылып туруп. Тегиз кылып таштап туруп, саман пресстен. Ошонун үстүнө анан кийин 2 метрден ашык кылып туруп, кыкты үйүп туруп, аябай суулап баягы, суулап. Бир дагы жерин куруп койбой суулап туруп, анан ошол жерде ошол немени кыкты бир жерин казып туруп, мояктан чыккан ошол 100 килограмм немени сөлжанды ошонун ичине салабыз. Ошонун ичине жайгаштырып, аны дагы ошол жерге именно 1 тонна эмени төгөбүз. Кыкты. Жылкыныкын төгүп туруп, анан ошонун ичине салабыз. Эртерээк салабыз. Себеби бул сөлжан суук болгучайын өзүнүн жылуу баягындай комфортный баягындай жерде таап кирип алыш керек. Ошондо биз где-то октябрдын эле бир 15-леринде ошондой зимовкага киргизип жүрүшүбүз керек экен да. Анан ошонун кышындасы ошонун үстү үйшүп калбаш үчүн ошонун ичине плотный саман жабабыз. Баягында сугарып атканда дагы самандын жайып алып туруп, анан үстүнөн сугарабыз. Үстүнөн сугарганда саман отурат дагы жанагы мындай ичиндеги эмени сыртка чыгарбай, сырттан ичине киргизбей суукту кармап калат да. Мына ошол эң сону болот. Анан жамгырлар жайт, үстүнө кар жайт, эме болот. Баягы суу маселесин өзү жаратылыш өзү чечип берет. Ошону менен сыртта ичинде сарайдын ичинде боло турган болсо, эң биринчи ошол сарайдын ичине суу кирбей турган бардык жылчыгын чыбап чыгабыз. Суу кирбеш керек. Мисалы үчүн могул жерде эметсеңиз, моңолор жабасыз. Буларды жаба алат. Булар клёнка менен. Бирок бул сарайга багы эшиктен да суук болот да. Биз ошол именно буртовканы ошондой кылабыз. Силердин сарайыңарды айтайын, биздин сарайда андай возможность жок. Биз канча тоссок дагы бул жер өзү холодильник болгондук үчүн суук боло берет да. Силердин сарайыңарды айта турган болсок, силердин сарайыңарды жылчыксыз кылып тосуп туруп эле, жанагындай мен айткандай кылып көңдү үйүп туруп, уже ал жерде мына астына пресс эчинесе салбай эле көңдү 2 метр кылып үйүп туруп, немени суулап ошол жерде бакса болот. Анан
эмнеси жакшы, ошол теплый сарай боло турган болсо, кышындасы дагы иштей берет. Кышындасы дагы ошолуга сиз 20 тонна, 30 тонна кык киргизсеңиз, ошону полный переработка кылып берет сизге. Кышы менен иштейт. Анан мүмкүнчүлүк болсо, кичине бир обогреватель коюп коюш керек ичине. Мүмкүнчүлүктү таап туруп, обогреватель коюп койсо, ошол иштейт. Малга кое койсо да болот экен. О, малга кошо киргизип койсо, анда дагы жакшы болот. Эми бул 24-27 градуста бул өзүнүн жакшы комфортно сезет экен дагы, көбөйүшү жакшы болот экен. Эми азыр айласы жок. Мына ушул летний бурттарды баягы сыртка жасап атышат адамдар, бардыгы билгендей жасап атат, бирок бунун китептегидейин айтып бере турган болсом, китептегидей бул сарай анча бийик болбойт экен. Бул Сөлжан бага турган сарай.